Барыңызға салам достор. Бүгүнкү биздин сиздерге көргө турган сайт, бүгүнкү сайт бизде да ушундай сайт Люксембург или что там ошондой сайт. Биринчи эле киргенде эсепке кирүү эмес. Почему? Потому что сиздерде эсеп жок азыр бул жерде. Эсеп түзүү деген жерди басасыздар. Эсеп түзүү деген жерди басып, бул жерге номериңиздерди киргизишиңиздер керек. 996 менен жазасыздар. Мисалы үчүн 705 55 ошондой кылып жазасыздар. Азыр Кыргызстан номерлерди мен эстебей деле калыптым. Ладно. И бул жерге сырдык сөз киргизиңиз дейт. Могул жерге тийбейсиздер достор. Будем здесь код сырдык сөз жазышыбыз керек. Бул жерге өзүңөр каалаган сырдык сөз жазып, эсеп түзүү дегенди басасыздар. Менде эсепке кирүүнү басам. Почему? Потому что уже менде бир аккаунт бар. Эсепке кирип алам достор. Регистрация болгондон кийин биз бул жерден көрсөк болот. Так, сайт азыр кичине лагать этип атат. Биз бул жерден көргөн болсоңуздар, сайтка башка бетине өттүк. Башка бетке өткөндө бизге телефонный версияга азыр өткөрө албадым. Башка бетке өткөндө эле бизге үй, долбоор, бөлүшүү, менин деген бөлүмдөр бар достор. Сиздер биринчи эле үйдө турасыздар. Бул жерден достор главный экран менен сиздерди тааныштырып кете турган болсом, толуктоо, акча чыгаруу, колдоо кызматы, приложенияны жүктөп алуу и сиздерге бүгүнкү кирешиңиздер и жалпы канчага толуктаганыңыздар и бул жерден адамдардын рейтингдери, бул жерде ким көп иштеп аткандыктары и тиркеме. Бул деле азыркы приложение. Бул деле ошол приложение. Бул жерге бүгүнкү жаңылыктар дейт. Ийгиликтүү толуктоо $5 толукталды, 5 долларга ошондой. Давайте эми сиздерге долбоор деген жайды көргөзө турган болсом, бул жерде VIP 1, VIP 2, VIP 3 как Napco Ranch'та көргөн болсоңуздар, ошол Napco Ranch'та эле бул жерден деле сатып алып иштейсиздер. Бул жерде деле как положено лицензиясы бар и сатып алып иштесеңиздер болот. Акчаңыздар 100% чыгат. Бул жерден ижарага алуу деген кнопканы басып, бул жерге сатып алышыңыздар мүмкүн, но качан акча салганыңыздарда. Биринчи тариф $30, экинчи тариф $50, үчүнчү тариф 120. Ушундай болуп кете берет, но сиздерге сунуштарым менен ладно, максимум $120 ушунча акча салгыла, но андан ашыгы ашык. $50. Мен бул жерде достор сразу эле айтып өтөйүн, сиздерди не заставляю бул жерге кирип акча салып ойногула деп. Өзүңүздөрдүн каалооңуздар бул жагы. Акча салып иштесеңиздер деле прибыльныйраак болот деп эле айтып атам. Ну ладно, эми бөлүшүү, бул жерден досторуңуздарды чакырып иштесеңиздер болот. Мисалы үчүн бул сиздер копировать этесиздер. Бул жерден достор мен интересный бир фактка факт нашел. Вот смотрите, нусхалаш. Здесь как бы өзбекче деле аралашып кетиптир. И кыргызча деле. Жамаат депозит. Сиздер адам чакырып иштесеңиздер болот. Мисалы үчүн сиздердин адам чакырсаңыздар 10%, 5%, 2% ошондой болуп 17%ке чейин адам чакырып, адамдардан 17%ке чейин иштесеңиздер болот. Ал жерде адамдар өздөрү депозит кылса, сиздерге алардан процент келип түшүп бул жерге келет и аны сиздер чыгарып алсаңыздар деле болот. Кала акча салып иштегиле кааласаңыздар ошондой адам чакырып, адам топтоп иштесеңиздер болот. Аны толугураак маалымат алыш үчүн ушулардын группасын коюп кетем. 111 адам. Бул сайт жаңы болгондуктан бул жерде азыр адам аз. Поэтому азыр булардын WhatsApp группаларын мен тариге закрепленный кылып коюп кетем. Ал жерден кирип подписка болуп, то есть катталып бул жерге суроолоруңуздар болсо, ушул жерден берип суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Ладно, бул жерден деле таанышып өттүңөр. Муну басып копировать кыласыздар өзүңүздөрдүн реферальный ссылкаңыздарды. Эми менин бул жерге өтө турган болсоңуздар, так. Бул жерде өтө турган болсоңуздар, көргөн болсоңуздар, менде азыр $24-30 бар. Кандай болду. Биринчи эле алуу жазуулары, төлөм тарыхы кире турган болсом, сиздерге көргөзүп берейин. Толуктоо жазуулар. То есть мен бул жерге $30 салгам. $30 салгандан кийин мен биринчи тарифти алдым. Биринчи тарифти алгандан кийин эле сразу мага $30 акча келип түштү балансыма.
биринчи тарифти алганыңыздарда сразу келип түшөт. Ал биринчи тариф 120 күн иштеп берет сиздерге, или же 4 ай. Хорошо, 4 ай иштеп берет. Менин алуу жазууларым ошо жанакы эле нерсе. Тиркемени жүктөө приложениясы сыр сөздү өзгөртүү. Бул жерден паролуңуздарды өзгөртүңүздөр болот. Акча чыгаруу деген жерде достор, биринчи онлайн кызмат, транзакция тарыхы ошо жанакы эле ушул жерге келип калат. Эми бул жерде сиздерге пополнение акчаны сактоо деген жерде толтуруунун суммасы ушул акчаны бул жерге пополнение кантип $30 2610 сом болот экен. Аны үчүн сиздер амону басасыздар и толуктоо деген кнопканы басасыздар. Сиздерге карта болсо, если криптовалюта менен толтурам десеңиздер, USDT басасыздар. Давайте сиздерге карта, если удобно толтурган болсо, давайте картаны көргөзөм. Толуктоо кыласыздар. Муну көчүрүүнүн кереги жок, муну не надо. Сиздерге главный картаны көчүрөсүздөр. Өзүңүздөрдүн банкыңыздарга алып барып ушул картаны вставлять кыласыздар и ал жерден ушул картага перевод кылганыңыздардан кийин скриншот кылууну унутпагыла. Скриншот кылып бул жерге басып, бул жерден ошол скриншот кылынган файлды басып бул жерге сактоону жөнөтүп коесуздар и все, сиздердин балансыңыздарга $30 акча келип түшөт и сиздер ага биринчи випти ала аласыздар. Ал эми толуктоону басып сиздерге USDT кантип чыгаруу, то есть USDT кантип салуу, муну басасыздар. Толуктоо USDT комиссия алганы үчүн достор $31 кетип калат. 31-30 USDT кетет. Андыктан мунун дагы эле кереги жок. Муну көчүрөсүздөр. Криптовалюта кошелогуңузда Binance-га киресиздер, вставлять и бул жерде эле скриншот и бул жерге эле сактоо. Ошентип USDT эмбар карталардын акча салып атканда кичине 1-2 минутта задержка болушу мүмкүн, чтобы алар текшерип анан кийин сиздерге салып бериш үчүн. Надеюсь, түшүнүктүү болду. Эми бул жерден акча чыгаруу деген жерди басасыздар. Бул жерде деле кудум ушундай сумманы киргизесиздер. Банк карта, USDT. Минималка достор бул жерге $5. Ого, бул жерде чыгаруу эрежелерин окусаңыздар болот. Минималдуу сумма $5. Мындан төмөн сумма кабыл алынбайт. Ар дайым акыркы платформанын эсебине жөнөтүү сунушталат. Компаниянын эрежелерин так аткарыңыз. Ар дайым акыркы платформанын эсебине жөнөтүү сунушталат дегени кандай? Мисалы үчүн сиздер $5 бул жерге салсаңыздар, сиздер бул жерден $5 кетирсеңиздер, бир банк картага, например, кийинки салып атканыңыздар башка банк картага салам десеңиздер, ошону бул жерден текшерип алгыла. Почему? Потому что мурдагы картагыз кетип калышы мүмкүн. Ошону айтып атат бул жерден. Ар дайым акыркы платформанын эсебине жөнөтүү сунушталат. И банк карта бир заматта алуу дегенди басасыздар. Акча маалыматын толтуруп банк картасын салыңыз, банк карта номерлерин жазасыздар и жөнөтүүнү басып коесуздар. Хорошо. Эми бул жерден USDT кантип алууну көрсөңүздөр. Бир заматта алуу USDT. Бул жерден USDT TRK20 адрес деп турат достор. USDT TRK20 адрес. Жанакы TRK20 адрес, BEP20 адрес эмес, TRK20 адрес. Аны билсеңиздер керек. Аны жөнөтүүнү басасыздар, бул жерден акча чыгат. Но аны, конечно, мен чыгарып сиздерге көргөзөм, но аны уже телефондон көргөзөм. Почему? Потому что менде Binance уже телефондо болгондуктан телефондон чыгарып сиздерге көргөзөм достор. Binance кошелекке кирип, бул жерден өзүңүздө TRK20 адрести копировать этип алабыз достор. Добавить средства, нести криптовалюту, USDT и Tron TRK20. Биздин адрес ушул. Копировать этип алабыз и сайтка кайра кайтып киребиз. $5. Биздики $5. Кстати, USDT басыш керек болчу, ну ладно, $5. Окей, USDT TRK20 адрести басабыз, жөнөтүү. Кароодо мен уже акчам бул жактан кетти и мага кайсы убакытта канчада келип калат, сиздерге аны деле көргөзөм. Менде $1 алдым, то есть $1,5. И эртең дагы кирем, автоматически мага бул жака акча келип түшүп калат. Поэтому бул приложенияны, то есть бул сайтты ачып тургула, күнүнө сиздерге сатып алганыңыздардан кийин күнүнө акча келип түшөт. Достор, көргөн болсоңуздар, менде уже таң атты.
баланс кече 11 болчу, 4 доллар келип түштү. Почему? Потому что 1 доллар комиссия алат криптовалютага чыгарганда. 4 доллар келип түштү. Офчайн перевод. Давайте сайтка кирип көрөбүз. Сайттан бекитилди деп чыгып калат достор. Болсоңуздар 5 доллар чыгаргам, комиссия алып 4 доллар мага барды. Значит, сайт реально акча төлөйт достор. Ошондуктан азыр эле ойносоңуздар болот. Вот, акча чыгарылып, алынды 5 доллар. Барыңызга ийгилик достор. Барыңызга рахмат. Ссылканы, конечно, комментарийге коюп кетем.